радиодо негизги маселени угуп жатасыздар. Биз бүгүнкү уктурууда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы алака тууралуу сөз кылып жатабыз. Бизде студияда конокторубуз бар. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров, ишкер, экономист Искендер Шаршеев мырзалар бар. Биз болсо уктуруубузду уланта бермекчибиз. Телефондорду эсиңиздерге салалы 0502 39 21 90 номурлары иштеп жатат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 18-20 майда Кытайга барганы жатат. Негизи эле алака мамиле кандай уланышы керек, ушул багытта сөз жүрүүдө. Башчылыгыңызды билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп келип бердиңиз. Анан ушул сизге суроодо ушу эки өлкө мынакей жаңы мындай ортодо баягы ишкерлик тарабынан сурагым келип жатат да. Агай мына белгилеп кетти, чоң жанагы ири долбоорлор ишке ашкан жатат, өзгөчө темир жолду айтып атабыз. Анан сиз экономист катары мындай угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн эмне пайда көрөбүз, ошону айтып бересизби? Мисалы ишкерлерге кандай пайда берет, ал элге кандай пайда берет? Темир жол калганда, географиялык жактан карасак, эгерде Кыргызстан, Афганистан аркылуу өтчү жол Кытайдан ошо Өзбекстан жана ошол Түркмөнстан, Босфорду карай, Түркияны карай өткөн жол, бул деген географиялык түрдө эң кыска жол болот да. Мисалы үчүн ошол мөңкү күнү ошол трансип аркылуу товарларды алып барышат. Суэц каналы аркылуу 2 Суэц каналы казылды. Акыркысы 2-3 жыл мурда экинчиси казылган. Ал аркылуу товарларды алып барышат Кытайдан Европага, Европадан Кытайга. Анан ошол баягы Казакстан аркылуу, Хоргос аркылуу кайра эле Орусиянын жери менен ошо Европа аркылуу алып барышчы. Азыркы бүгүнкү геосаясаттык кризистин эсебинен кайра ошол көп нагрузка ошол Суэц каналына болуп атат да. Суэц канал, Хоргос жана башка. Европага алып барыш үчүн Кытай Суэц аркылуу жиберип атат товарларын. Албетте товарлардын көп көлөмү Орусияда калып атат, бирок баягы Европага товар чыгарыш аябай кымбат да баары бир бүгүнкү күнү. Эгерде ушул жол салынса Кыргызстан аркылуу, бул жерден орточо алганда ошол экономиянын баасы жылында биринчи 5-6 жылында $1,5 миллиард экономия болот логистикалык компаниялар үчүн. Бул деген товарлардын баасын бир аз азайтат да. Анын кийинки жылдары $5-6 миллиард чейин экономия мындай үнөмдөө болот экен да, ошол логистикалык компанияларга. Бул деген товардын баасын дагы бир кескин арзандатат да. Бул экономиканы абдан чоң жандатат. Ошол жолдун жээгинде ишканалар пайда болот, отелдер, жаңы баягы майрамканалар, жана башка эс алуучу жайлар, соода түйүндөрү, логистикалык центрлер, складдар ошол бүт жайынап өсүп кетет. Бул Кыргызстандын экономикасында кеминде дегенде биринчи иретте ошол жол иштей баштаганда 160 миллиондун тегерегин берсе доллар. Акырында ошол Кыргызстан экономикасына $2 миллиард чейин пайдасын алып келиши мүмкүн да. Бул жыл сайын. Анын сырткары ошол Кыргызстанда бүгүнкү товарлардын баары кирип келген товарлар автомобилдик транспорт менен келет. Жана ошол автомобилдик транспорт менен экспортко чыгат да товарлар. Бул деген кымбат да. Мисалы үчүн ошол салыштырсак, ошол Марат Мүсөралиев деген биздин кесиптеш менен сүйлөшкөндө ал эсептеп чыкканда, эл аралык маалыматтардан алган. Эгерде ошол суу менен автомобилдик транспорт менен салыштырсак, мисалы үчүн ЖД транспортту 14 эсе ЖД транспорт арзан да. Суу транспорт болсо 32 эсе автомобилдик транспортко караганда арзан. Ошондон эмнени билсе болот? Ушул көп аябай акчалар, көп товарлардын баасынын 20-30% чейин бул деген транспортировка бүгүн алат да. Эгерде ушуну кыскартса, үнөмдөсө, албетте көп товарлар арзандап, экономика аябай катуу жанданат да. Бизде гана эмес, бул деген бизге гана кереги жок, керек нерсе эмес, бул деген эң чоң маани ушул соода кылып аткан өлкөлөргө керек. Евро биримдикке, Түркияга, ушул Азербайжан жана Босфор тегерегиндеги өлкөлөргө жана эң негизги баягы Кытайга да. Анан ошон үчүн бул жол салынса, бул деген чоң эл аралык мындай экономикалык өсүштү пайда кылат жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн биригишине алып келет. Анткени бул жол өтүп баратып эле баягы Кичи Туран деп коет, 6 мамлекет азыр баягы саясий мындай кандайдыр маданий, аскерий мындай кандайдыр биримдиктерди күчөтүп атышат 6 мамлекет, түрк тилдүү мамлекет. Бул деген жол ал түрк тилдүү мамлекеттин төртөөсүн тийип өтөт. Жана ошол Туран коридорун пайда кылат да. Туран коридору эгерде өрчүсө, түрк тилдүү өлкөлөр аябай катуу мындай карын катнаштар күчөйөт да. Бул деген түрк тилдүү өлкөлөрдүн биримдигине жакшы өбөлгө түзөт дагы.
коопсуздугуна көп мындай салым кошот. Анткени билебиз, өткөн жылы, андан мурдакы жылы мисалы үчүн биздин өлкө үчүн коопсуздук маселеси биринчи орунда туруп калды. Мынакей Искендер мырза, жана сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, абдан бул баягы экономика үчүн аябай олуттуу долбоор экен. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жол жөнүндө айткым келип жатат да. Анан кандай ойлойсуз? Анда бул биз Кыргызстандагы эң ири биринчи долбоор деп айтсак деле болот экен да. Негизи акчасы менен карасак андай болуп кетиши ыктымал. Анткени ошол адистердин ар кайсы ошол ТОлорду караганда, ар кайсы эсептөөлөрүнө караганда орточосун алсак 5 миллиард доллардай кеткен жатат. 200-270 километрге чейин жол жасалат. 205 километрде башка бир ТОдо жүрдү эле. Ошондо эң мындай Кыргызстан менен өткөн жолдун бөлүгү аябай татаал болот деп айтылган. Тоолорду кесиш керек, баягы тоолорду тешиш керек, таш тешиш керек. Ошондо баягы 2 миллиард доллардай кетип калышы мүмкүн да. Анан бүт тараптардын өзүнүн талаптары бар албетте. Өзбекстан тараптан да баары даяр, кошуп койгонго даяр, керек болсо алдын ала кошуучу жолдор иштерди да жүргүзүп коюшкан. Кытай тараптан дагы бир узун жол тартыш керек, Шинжаңдан бизге жакындатып. Анан ошол жолду баягы туннелдерди кургандан кийин салыш керек дагы. Ал жерден Кыргызстанга баягы ал акчаны кайдан алыш керек деген суроо туулат. Анткени эгерде бизге бирөө карыз берсе, мамлекеттик карыз көбөйөт. Эгерде бирөө мындай кандайдыр бир Кытай тарап мисалы үчүн мурун биринчи сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө ошол жетин тонну жана ар кандай ошол эмелерди бергиле дешкен, гендерди бергиле, андан беребиз акча деп. Андай болсо ал да чоң суроо да. Балким баягы түзмө түзүп бербей, Кыргыздын эле ишканасын коюп, алар менен кандайдыр бир келишим түзсө, мындай ишкерлик келишим түзсө туура болмокпу деген ойлор да бар. Ал жол да бар. Же болбосо Кыргызстан өзүнүн ичинен баягы акчасын табыш керек да. Ичинен акчасын тапканда бизде ошол бюджет өскөнү менен, негизи ички продукциясы өскөнү менен баары бир бул жетиштүү болбой калышы ыктымал да. Анткени мисалы үчүн мамлекеттик бюджет өзү 3,5-4 миллиардка барып калат. 2 миллиард бул мамлекеттик бюджеттин жарымы болуп калат. Ошол менен алганда дагы мамлекеттик бюджет бул деген бир жака уюп койгон акча эмес. Ал деген күндө кандайдыр бир көлөмдөгү акча келет эсептерден кетет, баягы ушинтип иштей берет. Бир убакытта ошол 2 миллиард долларды жыйнап берүү же ошол кандайдыр бир кеңгелде ошол долбоорду каржылоо кичине татаал болуп калат да. Ошон үчүн сырткы инвесторлор керек. Анан сиз негизи ишкер адамсыз, ишкерлер менен көп жүрөсүз. Анан баягы соода жүгүртүү тармагына бургум келип атат да көңүлүбүздү. Анткени биз албетте ал жактан импортубуз белгилүү. Анан экспортко чыгууда ишкерлердин колунда азыр кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Кайсыларды экспортко көбүрөөк кетирсек болот? Кытай кандайга муктаж да? Негизги ошол экспортко чыкканга Кытайда акыркы жылдары ошо акырындап балды сатып алыштады эле. Бир балдан бир нерсени тап токтотуп коюшкан, анан кайра жүрүп атат да азыр соода. Ушул негизи бизде баягы черешня конгиласы чыгат эмес, ошону жакшы көрүшөт, алышат. Ал поток, ал баягы товарларды жиберип атат биздин тарап өзүнүн мезгили келгенде жыл сайын. Анан албетте кандайдыр бир товарлар кетчү, азыр бир аз өзгөрүп атат алардын мындай каалоолору, талаптары. Анан негизи соода жүрүп атат да. Алар бизге тамак ашка кызыктар да. Тамак ашка жана дары чөптөргө кызыктар, гендерге кызыктар. Ушул нерселер эгерде мындай туура коюлса, анткени эгерде түзмө түз берип салса, кошумча баасын алар алышат да. А биз тарап деген кошумча баа менен бериш керек аларга да. Ошондо бизге бул пайдалуу болот да. Искендер мырза, мынакей жана Төлөнбай агай дагы белгилеп кетти. Жибек жолун жаңыртуу мындай аракетте болуп жатат да. Анан сиз ушул маселеге көз карашыңыз кандай? Бул кандай артыкчылык алып келе алат? Негизи ошол тарыхты карасак, 2000 жыл мурда, 2100, 2300 жыл мурда ошол биринчи ошо жибек жолу пайда болгон да. Ал жибек жолуну эгерде мындай бойлосок, бүгүнкү ошол түрк тилдүү мамлекеттердин баары ошол жибек жолдо турат да. Анан баягы соода жолдор тарых менен өзгөрүп атты. Бир жолу баягы Орусия тарап аркылуу кетсе, бир жолдор баягы Новгород күйдүлүп аткан кездеринде да. Анан арабтар аркылуу кетсе, анан кийин европалыктар баягы суу жолун ойлоп табышты. Бирок кантсе да, кандай тарых бурбаса да, баары бир бул жер калды да. Эң кыска Кытайдан батышка, Европага кеткен жол эң кыска да. Анан албетте бул деген жибек жолу деп баягы биздин эгемендүүлүккө жаңы келгенде ушундай бир башталган кыймыл.
анан ошол кыймыл бир аз токтоп калган. Анан кийин кайра азыр жаңы ошол жаңыртылган ар кандай сөздөр жүрүп атат, ошо Туран коридору же Туран жолу деп акырындан ушундай ойлор болуп атат да. Ошол түрк тилдүү мамлекеттер ушул инфраструктураны куруп бериш керек. Кургак Суэц каналын куруш керек деген сөздөр бар да. Анткени бул деген бизнестин жана өмүрдүн эң негизги, адамдын баягы денесинде эң негизги жашоону бере турчу нерсе бул кан да. Кан жүгүртөт, кан бүк барына баягы керектүү нерселерди жеткирет. Так ошондой эле мына адамзатка бул жолдор да. Бизде биздин региондун өнүкпөй калышынын бир себебинин бири бул деген ошол жолдордун жетишпегендиги. Темир жолдордун аздыгы, ушул тоолуу аймакта жүргөнүбүздөн баягы кичине башка кошуналарыбыз кичине согушчу мындай аймакта жашап калгандыктан эң жакшы логистикалык маршруттар эмгиче ишке кире элек. Бул деген биздин келечегибиз да. Бул деген биздин байлыгыбыз, урпактарыбыздын байлыгы, коопсуздугубуз баары ушул жерде да. Соода болгон жерде согуш аз болот. Ушул логистиканы өнүктүрсөк, түрк тилдүү мамлекеттердин аркылуу ушул Кытайдан Европага чейин жол тартсак, бул абдан маанилүү нерсе. Баягы сиздер экономика жагындагы адиссиздер, бирок башка да бир суроону сурагым келип жатат. Баягы Чынар Эсенгул дагы өзүнүн сөзүндө белгилеп атпайбы, бул деген ынтымакты бекемдейт, Борбор Азия мамлекеттери дагы буга кызыктар депчи, жана жол Кытай менен мамилебизге. Анан чек ара маселеге да кандайдыр бир жакшы таасири бар деп атат да. Ошол алаканы чек араны чечкенге дагы түрткү болушу мүмкүн, мисалы башка өлкөлөр менен. Албетте, мисалы үчүн ошо бизде Орто Азияда көп кагылыштар болуп кеткен аз калган. Көп учурда ошо Кытай тарап токтотуп койгон да. Аны ачыкка чыкты, чыккан жок билбейм, бирок маалыматтар бар ушундай. Кытай көп учурда бизде баягы туура эмес иш болуп бара жатканда токтотконго күчү жетип жатат да. Албетте, эгерде ушундай соода жол түзүлсө, соода кетсе, анан көп көлөмдө кете баштаса, бул деген мамлекеттик стратегиялык суроо болуп калат. Стратегиялык суроо болгондон кийин кандай гана ошол коркунуч пайда болбосо, ага бүгүнкүдөн өтө мындай жогорураак көңүл бурула баштайт да. Албетте, коопсуздукту бул күчөтөт. Биздин чек ара маселебиз да чечиле алат да. Анткени биз аркылуу жол өтсө, бизге кол салуу бул деген баягы стратегиялык долбоорго, товар потокко кол салуу болот да. Ошондо дагы албетте Кытай тараптын өзүнүн күчү жетет да ошол нерсени тынчтандырганга. Албетте бул бизге коопсуздукту жогорулатуучу геосаясаттык нерсе болушу ыктымал да, экономикадан тышкары. Экономика албетте абдан эң биринчи орунда экономиканы аябай күчтөтөт, бирок саясатты эгерде мындан алсак, аябай мындай экономиканын көп көлөмүн бир кысып, кичинекей мындай көлөмгө келтирсек, ал саясат деп аталып калат да. Искендер мырза, бизде ишкерлердин мындай дарамети кандай? Сиз алар арасында жүрбөйсүзбү? Мындай ойлоп табуу, мындай ишкерлерден кандай эмнелерди күтсөк болот, жаңы нерселерди? Кыргызстан азыр баягы технологиялык маданияты аябай төмөн азыр өлкө деп эсептелинет. Биз деген жалаң сырттан алып келип атабыз технологияларды. Бизден технология иштеп чыгуучу балдар бар. Алардын саны бир мындай эсептесем бир 120 кишиге чейин таанадым да. Чыныгы баягы базарга кете турчу технологиялардан. Алардын арасынан бир 10 чактыны айта алам да. Алар өзүнүн реализация кылып, баягы өзүнүн ишке кирип, дүйнө жүзүнө иштей баштады. Аябай уникалдуу нерселер бар. Бирин атап кетсем болот. Бул Долон системасы, мисалы үчүн, дүйнөдөгү жок системаны, баягы кендерди онлайн түрдө баягы аңдыганга казып аткан учурунда эле. Кайда кандай жыла кетип барат, ошонун сүрөтүн тартканга система алгачкы жолу биз балдар аны жасашты да. Азыр казак инвесторлор $500 000 коюшту аларга. Анан азыр алардын баягы бүт дүйнө жүзү боюнча кен казган компаниялар аларга аңчылык жарыялады да, керек да аларга бул система, аларга кайрылып атышат. Бул деген ушундай балдар бизде бар, бирок ошону менен бирге баягы инновация өнүгүш үчүн бир нече шарт керек да. Бир шарттын бири бул деген эркин ой. Кыргызстанда эми эркин ой бар, шүгүр. Бул баягы акселератор, инкубаторлор. Ал эркин ойду базарга жеткириш керек. Ал үчүн ишкерлик ой жүгүртүүнү өнүктүрүш керек. Үчүнчүдөн бул үчүнчү, анан бизге жетпей жаткан нерсе бул деген техникалык маданият да. Бизде ошо өндүрүштөр болуш керек. Өндүрүштөр бизде аз, техникалык ошо борборлор абдан аз да. Ошо прототиптер жасай турган, ошо станокторду жасай турган ушундай дастан бар, бирок дастан мисалы үчүн мектеп окуучуларына станокторду жасап бербейт жыл сайын. Жасап берсе жакшы болмок да. Ар бир мектепте бир станоктон болсо, мурунку баягы труд болчу, ошондой сыяктуу нерсе бүт жерде өнүксө, анда бизде баягы техникалык маданият өсө баштамак. Бизде баягы инженерлердин саны көбөймөк.
бизде бир эле политех бар, бир эле КГУста бар, анан ошол бир эле дастан бар да. Ошолордун саны абдан көп болуш керек да. 30, 40, 200гө чейин жетиш керек да ошондой нерселер. Техникалык борборлор ар бир кандайдыр 100 балага бирден болуш керек да, мындай айтканда өлкөнүн ичинде. Бирок андай нерсе келечектин иши болуп калды. Андан сырткары да мамлекет аны колдош керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү мен деген аябай сыйлайм биздин спортсмендерди, аябай мактайм, сыймыктанам. Бирок мамлекеттин келечеги үчүн спортсмендерге суктанбай эл журт, күчтүү жанакы балбандарга суктанбай, ушул инженерлерге суктаныш керек. Инженерлердин саны бизде аябай аз. Инженерлер дүйнө жүзү боюнча аз болуп атат. Алтындан да кымбат болуп атат. Америка Кошмо Штаттарда О1 деген визасы бар. Эгерде сен инженер болуп туруп, инженердик мектептен жакшы ошол нерсени көрсөтсөң, кечкенки жерсең, ошону көрсөтсөң, баягы америкалыктар алар сени алып кетип сууруп чыгып атат да биздин өлкөдөн. Сууруп чыгарып туруп, ошол жерден анан дагы кошумча $100.000 берип, мынакей сага лаборатория иште, ушуну иштет деп. Бүт баягы каймактарды актылдуу адамдар өзүнө соруп алган да бүт ушул Америка Кошмо Штаттар. Так ошондой эле баягы Европа өлкөлөрүндө технологиялык ушундай нерселер бар. Алар да биздин баягы аябай таланттуу балдарды алып кетип атышат. Анан ошо алардын ийгиликтерин биз ошо Лимондон окуйбуз, кайдан окусак, баланча өлкөдө деп Батыш өлкөнү аташат да. Биздин кулун, биздин кыз жүрөт багынтып деп. Кыргызстандын ичинде андай болбойт. Анткени шарттарды ушуну түзүш керек. Бизде ичинде эле ошол саясий эрк менен маданий шарттарды түзүш керек да, техникалык мындай ой жүгүртүү, маданиятты орнотуу, күчөтүү. Анткени бул жерде баягы ар бир өлкөнүн, ар бир элдин өнүгүшүнүн тамыры да. Бизде ишкерлер азырынча копи паст кылып атышат да, мындай айтканда. Башка өлкөлөрдөн даяр технологияны алып келип жатышат. Азырынча биздин базар толуктала элек да ушул технологиялар менен. Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүк дагы эле инновацияны жаратпай, башка өлкөдөгү инновацияны алып келип Кыргызстанга алып келгенге мындай шарт түзүп атат. Келечек өзгөрүш керек да. Бул жакта да баягы ойлонуп иштер жүрүш керек экен деп калгам.